Изилдөөчүлөр көптөгөн жылдар бою узак жашоонун сырын изилдеп келишет. Кандай адамдар көпкө жашайт, эмненин себебинен көпкө жашайт жана башка ушул сыяктуу суроолорду берип. Жана жашоонун узактыгы боюнча көп нерселер белгилүү, генетика деген сыяктуу, албетте генетика дагы таасир берет дененин чың болушуна жана узак жашоого, бирок бул 20%. Ал эми узак жашоонун калган 80%-ын биздин жашоо образыбыз, өзүбүздүн ден соолугубузга кандай кам көрүп жатабыз ошолор чечет. Жана бул жакта жеп ичкен тамак аштар узак жашоонун себебинин көпчүлүк пайызын түзөт. Сен эмнелерди жесең, сенин ден соолугуң ошондой болот. Демек канчалык пайдасыз, зыян нерселерди жесек, ден соолугубуз ошого жараша болот. Канчалык пайдалуу азык-түлүктөрдү жесек, ден соолугубуз дагы ошол пайдалуу азыктарга байып, ден соолук чың дагы, ден соолук чың болгону бул биздин организмибизден жакшы иштеши. Ал эми организм жакшы иштесе, албетте оорубай жашайбыз. Ал эми оорубай жашоо бул узак өмүргө алып барат, достор. Ар бирибиздин өмүрүбүз узун болсун, ошондуктан бул видеодо адам организмине эң пайдалуу, өмүрдү узарта турган азыктарды чогулттук. Бул азыктарды акырындан өзүңүздүн тамактанууңарга кошо баштагыла. Видеону аягына чейин көргүлө, достор. Абдан кызыктуу жана абдан пайдалуу болот. Ассаламу алейкум, сиздер менен Ден Соолук каналы. Каналга катталып жана коңгуроonu басып койгонду унутпаңыздар. Мындай учурда сиз ден соолукка байланыштуу пайдалуу видеолорубузду өткөрүп жибербейсиз. Жана Telegram каналга катталууну унутпаңыздар. Анда эмесе бир кружка чай даярдап алыңыз, биз баштадык. Номер 1 азык брокколи. Сүрөттөгүдөй азык эмнеге жөн гана пайдалуу эмес, эң пайдалуу азыктардын арасына киргиздик. Анткени бул азыкта сульфорафан деген баалуу зат бар. Бул зат онкология ооруларын алдын ала турган касиети бар. Рак ооруларына жана зыян бактерияларга болгон эффектиси өтө күчтүү. Адам рак оорусуна чалдыкканда химиялык терапиядан өтөт. Изилдөөчүлөр тарабынан эгер адам 2,5 килограмм брокколи колдонсо, ошол рак оорусуна каршы химиялык терапиядан өткөндөй эффект алат экен. Мына ушундай күчтүү касиети бар экен. Албетте бул жакындатылган жана теориялык жактан сиз жакшы түшүнгөнгө айтып бердик. Жана 2,5 килограммдан күнүнө брокколини жей албайбыз. Организм үчүн бул жагымсыз болот. Ал эми практикалык жактан бул кийинкини билдирет. Эгер сиз брокколини өз тамак аштарыңызга кошуп байма-бай өмүр бою жеп турсаңыз, бул рак оорулары пайда болуп келатканда аларды өлтүрүп турат. Андан сырткары брокколиде көптөгөн пайдалуу витаминдер, минералдар, антиоксиданттар жана пайдалуу делген клетчатка деген адамга керектүү пайдалуу заттардын көбү ушул брокколиде бар. Ошондуктан жеген тамак ашыбыздын катарына сөзсүз кошолу. Базарга азык-түлүк алганы барганда үй бүлөңүз үчүн алып туруңуз. Кийинки дан өсүмдүктөрү же дан эгиндери. Дан өсүмдүктөрү дегенибиз жеке эле арпа, буудай эмес, бул жака жүгөрү дагы, сулуу, таруу, кара буудай жана ушул сыяктуулар кирет. Изилдөө жүргүзүлгөн, достор. Байкасаңыздар, биз көбүнчө изилдөөлөргө таянабыз. Бул теманы жакшы түшүнүүгө жардам берет. Изилдөө жүргүзүлгөн, изилдөөнүн жыйынтыгы менен жашылча жемиштерден сырткары өзүнүн жашоосунда дандуу азыктарды да колдонгондор алда канча ден соолугу чың болот экен. Жана бул өмүрдүн узак болушуна жол түзөт. Анткени дал ушул дандуу өсүмдүктөр, азыктар эскерте кетели шлифовкадан өткөн эмес, кайра иштетилген эмес, бүтүн даны менен азык. Көп өлчөмдө клетчатка, антиоксидант, витамин жана минералдарга бай. Жана бул каналда дагы биз байма-бай айтып келебиз, чоң киши орточо эсеп менен күнүнө 30 граммдай клетчатка колдонуу керектигин. Ал эми дандуу өсүмдүктөр клетчатканын булагы. Клетчатка өз учурунда жүрөк кан тамыр ооруларын чакыруу ыктымалдуулугун кескин азайтат. Холестериндик профилди жакшыртат, ичегилерибизге оң таасирин тийгизет жана ичегинин онкологиялык ооруларын алдын алат. Ошондуктан дандуу өсүмдүктөрдү өзүбүздүн рационубузга кошолу. Дандуу дегенибиз орусча цельнозерновый деп коет. Эми кимде ким орусча аталышын билгиси келсе. Жана бул жерде овсянка жөнүндө айта кетели дедик, достор. Бул кадимки эле сулуу. Жана дүкөндө сатылган овсянкалардын бардыгы бүтүн дандууларга кире бербейт. Бүтүн дандуулары дагы бар, ошондой эле кайра иштетилгендери дагы бар. Аларды кантип айырмалаш керек? Жөнөкөй эле. Сүрөттөгү
классикалык овсянка, эч кайра иштетилген эмес, кампадан алып келгендей көрүнүп турат жана жок дегенде эле бул 20 минутта кайнатылат. Башкача аталышы Геркулес. Мына бул чыныгы бүтүн дандуу овсянка кашасы болуп берилет. Ошондой эле бат даярдалган овсянкалар бар, майдаланган. Мына бул кайра иштетилген овсянка. Баалуулугу бир топ ылдый, алар крахмалга жакын болуп калат. Жөн гана даяр углевод болуп калат. Ошондуктан овсянка канчалык көпкө даярдалса ошончолук жакшы, канчалык тез даяр болсо сапаты ошончолук начар. Мына ошондой достор. Кийинки кара шоколад. Дал кочкул кара чыныгы шоколад. Какаодан жасалган. Шекер жана башка нерселер кошулбаган. Мындай чыныгы шоколад ачуураак болот. Мында флавоноиддардын көп өлчөмдөгү дозасы бар. Булар организмдеги сезгенүүдө жакшы жардам берет. Жана тромбтордун пайда болуусуна каршы турган антиоксиданттар дагы жакшы өлчөмдө бар. Андан сырткары каруу процессин дагы жайлатып, өнөкөт ооруларынан сактайт. Жана бул жерден чыныгы кара шоколад менен дүкөндө сатылган молочный шоколад же башка делген шоколаддар менен алмаштырбашыбыз керек. Дүкөндө сатылган молочный сүт кошулган шоколад жеп пайдалуу нерсе жедим деп ойлобошубуз керек. Бул андай эмес, чыныгы кочкул кара шоколад какаодан жасалган даамы жөнөкөй шоколаддардыкындай эмес, ачуураак болот. Албетте мындай шоколадды издеш керек, бардык жерде эле сатыла бербейт. Эгер эч кандай кошулмасы жок, ачуураак чыныгы шоколадды тапсаңыз, бул эң сонун болот. Балким муну мурун билбесеңиз керек, бирок чыныгы шоколад ушундай болот. Кийинки азык бул кызылча. Бардык тамыры азык болгон заттардын ичинен эң пайдалуусу бул кызылча. Жана дагы бул азык бардыгыбызга белгилүү, бардыгыбызга жеткиликтүү жана арзан дагы. Кызылчада бетаин деген зат бар. Бул зат колоректалдык рак оорусун алдын алып, онкологиялык ооруларды профилактика кылат. Андан сырткары бетаин биздин кан тамырлар системасына дагы оң таасирин берет. Сырткы келбетибизди жакшыртып, терибизди дагы таза, жакшы абалда кармап турат. Клетчаткага дагы бай, өз учурунда клетчатка ичегилерибизге дагы пайда. Ошондуктан кызылчаны рационуңузга сөзсүз кошуңуздар. Кийинки бул жаңгак. Жаңгактын кайсы түрү десеңиз, бул биздин арыстанбапта өскөн жаңгактар. Көбү муну грецкий орехи деп коет. Бул биздин жаңгактар. Убагында македонский жаңгактарды бизден алып барып, ошол Грецияда тигип жайылткан экен. Биз көп укканбыз, жаңгактар пайдалуу деп, бул туп-туура. Жаңгактар булар эң пайдалуу азыктардын тобуна кирет. Кичинекей кезибизден эле билебиз жаңгакты, бирок бар болсо жеп коебуз, жок болсо 2-3 жыл жебей жүрө беребиз. Бул жактан алып жеп туруу керек достор. Жаңгакта көп өлчөмдө антиоксидант, витамин, минералдардан сырткары омега-3 бар. Барыбызга белгилүү, омега-3 адамга өтө керек. Жүрөк кан тамырларга пайдалуу, нерв системабызга, иммунитетке, сырткы келбетибизге пайдалуу. Мындай көп адамдын ден соолугуна пайдалуулугу жаңгакты адам үчүн супер азык кылат. Кийинки балык. Бул жакта балыктын майлуу сорттору. Анткени балыктын майлуу сортторунда жанакы эң баалуу деген омега-3 бар. Изилдөөчүлөрдүн айтуусуна таянсак, балыкты көп жеген адамдын өмүрү дагы узун болот экен. Балык эттин эң сонун алмаштыргычы боло алат. Пайдалуулук жагынан эттен бир кыйла өйдө турат, ошол эле кой, уй, жылкы эттеринен. Балык биздин организм үчүн белоктун эң туура булагы десек жаңылышпайбыз. Достор, эми силер комментарийге жазып коюңуздар. Силер жогоруда айтылган азыктардын ичинен кайсыларын колдонуп жүрөсүз? Балким сиз өмүрдү узарта турган башка азыктарды дагы билесиз. Ойлоруңуз менен комментарийде бөлүшүп коюңуз. Ал эми азыр сизге биздин бөйрөк үчүн пайдалуу азыктарды санап, пайдасы эмнеде экенин айтып берген видеобузду көрүүгө чакырабыз. Ссылка описанияда болот. Урматтуу биздин көрүүчүлөр, видеону аягына чейин көргөнүңүздөргө чоң рахмат. Эгер видеону аягына чейин көрүп чыксаңар, комментарийде билбейм бир ычкач деген сөздү жазып калтырып койгула. Мындай жол менен көрүүчүлөр аягына чейин көрөт бекен же аягына чейин көрбөйт бекен билип алалы. Ал эми аягына чейин көрбөгөн көрүүчүлөрүбүз комментарийде ычкач деген сөздү окуп, эмнеге ычкач деп жазып атышат деп түшүнбөй калышсын. Чоң рахмат дагы бир жолу. Эмки видеолорубуздан жолукканча ден соолукта болуңуз.